2022 жылдын 16 ноябрында Жалил Садыков улуттун уңгулуу калемгери аттуу республикалык илимий тажрыйбалык конференция болуп өттү. Аталган конференция Кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, драматург жана котормочу, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин авторлорунун бири Жалил Садыковдун 90 жылдыгына арналган. Университеттин ректору Төлөбек Абдрахманов бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучуларына жана убакытта келип берген конокторго ректораттын атынан чоң ыраазычылык билдирип, алдыда келе жаткан масштабдуу иш-чаралар Жалил Садыков өзү бүтүрүп кеткен улуттук университетте башталып жатканы символикалуу экенин белгиледи. Біздің ағайымыздың талабын сыйлап келіп берген меймандарға чоң ыраазычылык билдире берек жаратылганынан. Эми албетте башка жерлерде өтөт, башка бир форматта, масштабта болот. Бирок албетте эң биринчи кезекте ушу университетте башталыш керек, университетте болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде бул иши siz aytқандай ушу университетте окуп, ушу университетте чыгармачылык чөйрөсүндө серкесинен аралашып, кайнап бышып, анан кийин андан чоң деңгээлге жеткен. Жыйынга жазуучу, акындар, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышып, конференциянын темасы боюнча баяндамалар жасалса, жаш толкундар адабий ийриминин мүчөлөрү Жалил Садыковдун ырларынан көркөм окуп беришти. Кечекел ушул күндөр болгон окуяны алсак, ушул Жалил байкенин жазган Манастын уулу Семетейинин алкагында, спектаклдин алкагында жараткан чыгармаларды жарата албай атышат. Ошонун 3төн бирин алып чыга албай атышат. Байкенин мыктылыгы, драматургиясынын тереңдиги, ошол эпосты сахнага алып келип жашатканын өзү кимдир гана ойногон жок, эл дүркүрөп турчу. Бул Манастын уулу Семетейге Бимухаммед Кунаев туруп кол чапкан. Манастын уулу Семетей болгон сайын Абсамат Масалиев агайыбыз келип көрүп кетчү. Кимдер гана мына ушул күнгө чейин жашап келатат. Конференциянын катышуучулары Залкар инсандын чыгармачылыгына токтолбостон, адамдык бийик сапаттарын да эскеришти. Бул адамгерчилиги ушунчалык, бул чоңго улууларга абдан ийилип салам берип, бул кишинин бардыгы менен, ал кең менен дагы Ал Токонбаев, Түкөң менен Түгөлбай Сыдыкбек менен дагы, Каскен Касмали Байылниптер менен да баары менен ушундай жанагындай сиз деп сүйлөшүп, абдан агенидей болгон мамилеси бар да. Bizge okşayan zamandaşlar küçüldür. Beni dahi ayavay abdan talantlarına ayavay sıylagan özgöçe benim zamandaşlarım yolondu, turardı, şunçalık sıylap alarga atayın ırardan jaskan özünün şakretlerine olgan mamilesi menen de ayrımılan turşu da. Конференциянын соңунда Жалил Садыковдун өмүрлүк жубайы Сабирече жана уулу Канат Садыков чыгып сүйлөшүп, уюштуруучуларга жана катышуучуларга терең ыраазычылык билдиришти. Баарынан дагы, чоң залдан дагы, башкадан дагы ушу жерде өтүп атканына мен ыраазымын.